Assalamu alaikum. Мекендеш медиа YouTube каналы көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Туугандар, бүгүн мен сиздерге инкубациянын 19-күнү башталды. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, 19-күн. Буюрса азыр 19-күндө эмне кылыш керек? Инкубацияда эң маанилүү видео болот. Видеону аягы чейин көрүңүздөр. Бул сөзсүз түрдө көрүшүңүздөр керек. Көпчүлүк билбегендер үчүн бул абдан маанилүү видео. Андыктан мен атайын сиздер үчүн тартып турам. Видеого лайк басыңыздар, аягына чейин көрүңүздөр, анан комментарий сөзсүз жазып коюңуздар өзүңүздөрдүн сунуш ой пикириңиздерди. Бул сиздерге өтө пайдалуу боло турган видео. Бул билбегендер үчүн, жаңы үйрөнчүктөр үчүн маанилүү видео. Туугандар, 19-күн болгондо айта кетчү нерсе, жаңы көрүп аткандар каналга сөз катталыңыздар туугандар. 19-күн менин аппаратымда мынандай көрсөтүлөт. Башка аппараттарда ар кандай, аны өзүңүздөр билесиздер баягы эмесиге. 19-күндө температура 70-75 болуш керек. Өзү программада бул 70ти көрсөтүш керек, өзү мындай болуш керек эле. Мен бирок кичине өдүрөөк болсун деп 74кө коюп берейин, азыр эчтеке болбойт. Көтөрүп койдум. Бул көтөрүлгөн себеби туугандар, азыр бул жерде так. Обычно мындай кыйшык болуп турат өзү негизи, жанагы лотокторчу мына алдагы азыр кыйшык турат. Бул 18-күндө да, эми 19-күн болгондо уже бул лотокторду түздөйсүздөр. Мисалы үчүн мен азыр баштан көрсөтөйүн сиздерге. Так. Мына азыр лоток түздөп атам. Стопту басабыз. Biraz өтүп кетти. Стоп. Мына лоток түздөлдү, болду. Эми лоток жылбайт. Бүттү. Бул уже настройкада да ошондой болгон, жылбайт. Эми эмне кылабыз? Биринчи очередь лотокту түздөдүк. Экинчи очередь мындай, бул менин методум, ар ким ар кандай кылат. Бул обычный эле жылуу суу туугандар. Жылуу сууга мындай идишке марганцовкадан куюп, азыр көрсөтөм. Даярдап алганмын. Жанагындай идиште эме кылбашым. Мунун ичинде мына марганцовка бар туугандар. Марганцовканы сууга кошуп, кыпкызыл кылып аралаштырып койгом. Эми ошону мынантип туруп, мына сууга бир аз кошуп коебуз. Мен бай жана коштум, мен просто сиздерге көрсөтүп атам. Бул кошкондун себеби марганцовка жумуртканын сыртындагы бүт вирустарды, бирдемелерди өлтүрөт. Сууду бир аз, мен көбүрөөк кошуп койдум азыр. Суу кичине кызарса болот. Суу түсүн өзгөртүш керек, кызарса болду. Көп ашчанын кереги жок. Анан мындай атайын ушундай базарларда сатат, бардык эле жерде. Алып аласыздар, ушундан кылыңыздар. Алабыз. Муну жаптык. Жакшылап жапкандан кийин эми буну насостойбуз, мынеки. Насостосок ичиге воздух толот туугандар. Так, буну желдеп алдык. Эми эмне кылабыз? Азыр инкубаторду ачабыз. Ачабыз дагы. Маны чачып чыгабыз туугандар. Мына. Чачып чыгабыз. Көрдүңүздөрбү? Коркпой эле мынаны жылуу сууда мына чача бересиздер, коркпой эле лотокторго. Кычыктары болсо мындай кылып чача бересиздер. Эч коркунучу жок. Бул 19-күнү гана туугандар. Ошону эстеп коюңуздар. Анан мен азыр бир аз чачып калдым. Сууду септик. Так, бул жакта азыр выход кылайлы. Мына азыр уже влажность көтөрүлөт. Азыр көрдүңүздөр, уже 1%, 20%.
Влажность көтөрүлгөнү жакшы. Влажность көтөрүлгөн жакшы, себеби влажность бул жумуртканын сыртындагы кабыкты жибитет. Скорлупа деп коет орусча. Жибиш керек. Бул сөзсүз түрдө болуш керек. Марганцовка бул мына тукумдун сыртындагы бүт вирустарды, жаман микробторду өлтүрөт. Муздак суу кылсаңыздар, жумуртка муздап калат туугандар. Ошондуктан жылуу суу кылыңыздар дагы. Марганцовкадан бир аз кошуп чачып коюңуздар. Бул канча? Ар 3 саат, 4 саатта сееп туруш керек. Сөзсүз түрдө себиш керек. Сеппесе деле боло берет негизи, бирок сепкениңиздер пайда берет. Себеби жумуртка жөжөлөр ачып жыгышыга жакшы болот, жеңил болот. Ошондуктан бул нерсени сөзсүз түрдө кылыңыздар туугандар. Азыр мен бул жерде дагы бир процессти көрсөтөм. Азыр биз жумурткаларды оплот, не оплотун текшеребиз. Алар кандай болот? Жумуртка тизилгенде мындай вертикальный положенияда тизесиздер, учуну сыртына кылып. Азыр мен сиздерге мына жерде көрсөтөйүн. Тизип атканда лотокту жумуртканы мындай положенияда. Мына учу, билип алыңыздар, мына учу. Бул жагы томтополок, тупик жагы. Мына. Көрдүңүздөрбү? Ушул положенияда тизилет. Лотокту 30 градус коюп аласыздар дагы. Атайын эме жасап туруп, же дубалга сөйөп туруп. Анан мынтип көрдүңүздөрбү? Бардыгы тикесинен турат. Бардык жумуртка тикесинен. Ушундай болуш керек. Сиздер даже тоокканадан жумуртканы алганда уже ушундай кылышыңыздар керек. Муну ашыкча мындай титиретип, мындай кылып, же болбосо мындай кылган болбойт. Себеби мунун ичинде кичинекей ничке кан тамыры болот. Тамыр болот, ошол тамыр үзүлсө болду, бул уже неоплод. Неоплод дегени бул ачылбаган, ичинде жөжө жок, начар, брак тукум деген сөз. Эми бул жаңысында жегенге болот, просто инкубацияга жарабайт деген сөз да. Азыр эми туугандар биз бул жерден азыр мен бир лоток, азыр 2 лотокко суу сееп койдум, 3 лотокко. Эми астындагыларды алып туруп, азыр оплот, не оплот дегендерди текшеребиз. Кантип текшерилет? Азыр мен сиздерге айтып берем. Видеону аягына чейин көрөбүз. Азыр мен сиздерге көрсөтөм. Так, мына туугандар. Жумуртка мындай положенияда турат. 19-күнү мындай кагаздарды алып таштайбыз. Мына уже булар кереги жок. Булар баягы жана жумуртка тизгенде башында лотокко бул баягы кыймылдабаш үчүн эле мындай кагаздар коюлат. Бул жөнүндө дагы буюрса жакында видео тартам. Менин каналымдан алыстабай, дайым көз салып туруңуздар. Анан азыр мен бул жумурткалар жууп муздап калбаш үчүн мен батыраак кыймылдашым керек болуп атат. Муздап калат, ошондуктан эче кылыш керек. Анан мен мындай оплот, не оплот дегенге сиздерге лайфхак. Өзүм да биринчи жолу жасап атам. Интернеттен көрдүм. Мындай кылып туруп, көрдүңүздөрбү? Обычный эле фонарикти койдум. Мына телефон менен да текшерсе болот. Мен ушул нерсени ыңгайлуу көрдүм. Мындай коюп туруп эле азыр биз свет өчүрөбүз. Бул челекти азыр мен булар неоплод жаман жумурткаларды салам, ошон үчүн алып келдим. Так. Ана эмесе баштадык. Азыр сиздер менен бул жакты светин да өчүрүп коеюн. Бул өчүргөн себеби туугандар, мына көрүнүп атабы бир аз сиздерге. Мына. Бул жумурткада жөжө бар. Бул жумурткада жөжө бар. Ачып койсом болбойт окшойт. Эгерде мындай караңгы болсо, көрдүңүздөр, жумуртка караңгы. Значит, мында жөжө бар. Эми азыр бул жерде көрөбүз дагы. Мен сиздерге батыраак көрсөтөйүн. Мына жумурткада жок экен. Азыр муну текшеребиз. Так, мен байкап алайын. Болду. Карапканы эле мындай кылып туруп. Мына. Көрдүңүздөрбү? Бул жумурткада жөжө жок. Бул деген сөз неоплодотворенный яйца деп коет орусча. Яйцо. Бул ичинде жөжө жок. Бул брак бул. Муну алабыз. Салабыз челекке.
Мынантип ар бирин текшерип чыгабыз туугандар. Ар бир жумуртканы мына. Коебуз. Кара. Значит, мына жерде жөжө бар. Түшүнүктүү а туугандар? Мына. Ар бирин алып көрөбүз. Так, мында дагы кара. Значит, мында дагы жөжө бар. Кыскасы ушинтип баардык жумуртканы текшерип көрөбүз. Арасынан любой жерден ала беребиз. Ар бирини көрүш керек бирок. Сөзсүз түрдө туугандар, сөзсүз түрдө. Бул Легорндуку, Легорн. Булар буюрса 2 күндө чыгат. Жөжө алам дегер айтмакчы, камданыңыздар. Буюрса 2-3 күндө жөжөлөр даяр болот иншалла. Алла насип кылса. Бисмилла деп ана көрөлүчү. Так, биз азыр мына. Көрдүңүздөр, бунда дагы жумурт деме жөжө жок. Сарык болсо, жөжө жок болгон болот. Эгер кара болсо, значит жөжө бар. Бул деген оплод бар. İçinde жөжө бар. Буюрса жөжө чыгат деген сөз. Бунда жөжө бар. Көрдүңүздөрбү? Ушинтип эле баарын байкап, билип алсаңыздар болот. Бул жөнөкөй эле. Мында деле жөжө бар. Мына. Кара. Көрдүңүздөрбү мына? Мына текшерсеңиздер мына. İçinde даже жөжө кыймылдаган деле көрүнөт. Чынын айтсамчы. Бул жерде байкалып атат. Так, мына ушундай туугандар. Ар бир жумуртканы аласыздар. Мынтип коюп текшересиздер, же болбосо телефонду эле мындай кылып туруп, телефонду жарык кылсаңыздар, жумурткага мындай фонарикти тийгизсеңиздер, билинет. Ошентип эле текшерип аласыздар. Брагыны бул жака ыргытасыздар челекке. Секин акырындык менен салып туруп, анан ал уже эмеге ыргытасыздар. Так. Дагы эмнени айтышым керек? Дагы бир нерсе. Мына жумурткаларга маркер менен жазып койгом. Бул жерде тот жон бар, Легорн аралашып алат. Эми жумурткалар Легорн аппак, бирок негизи экөө аралашпайт. Бирок ошондой болсо дагы мен маркер менен жазып койгом. Маркер жумурткага эч кандай жөжөгө влиять этпейт. Билип алыңыздар, эч кандай зыяны жок. Болгону кичине 1-2 тамга менен эле отметка кылып алсаңыздар болду. Негизгиси ошол. Анан бул жакта суу болуш керек. Суу. Мына туугандар сууду койгондо жөжөлөр ачылып баштаганда уже мынанын бетиге жөжөлөрдүн кылпыктары толуп эме болуп калат. Суду бетин жаап калат. Суду бетин жаап калат. Ошондуктан ал сууду тез төгүп, кайра ордуна жылуу суудан коюп алмаштырып туруңуздар. Андай кылбасаңыздар бетини мындай пленка болуп сууду басып калат дагы. Андан кийин жөжөлөр кыйналат да кыскасы. Мына ушундай туугандар. Өткөнгү видеобузду көрүп, бир байкебиз Москвадан заказ кылып атат ушундай аппаратты. Эгер сиздерде заказ кылсам десеңиздер, мен алдырып берем. Жакшы аппарат негизи. Былтыры 750 жумурткадан 650сү чыккан. Мен биринчи алып келгенде ушул аппаратты текшергенде. Менде 2 аппарат бар, бирөөсү ушул эле модель болгону 1,5 миң. Бул 750. Экөө бир эле фирманыкы. Москвадагы баасы 100 миң рубль турат. Чоңу 1,5 миңдики 135 миң рубль турат. Эгер алдырам десеңиздер, мен ортомчу болбойм, өзүңүздөр акчасын төлөйсүздөр, мен болгонун сүйлөшүп берем, болду. Акча маселесине мен вообще аралашпайм. Өзүңүздөр расчет кыласыздар, өзүңүздөр эме кыласыздар, мен болгонун сүйлөшүп, жакшынакы упаковка кылдырып берем сиздерге. Эгер кааласаңыздар, алдыртып бер десеңиздер, анда сүйлөшөбүз, алдыртып берүү жолу дагы бар. Эми жол акысы где-то 15 миң, 20 миңден баштап 35-40 миңге чейин болот. Смотря региондорго, кайсы регионго кетет, ошого жараша болот. Ошондой туугандар, менин видеом буюрса маанилүү, пайдалуу видео болду деп ойлойм. Андыктан видеонун аягына чейин көргөндөр комментарий, лайк сөзсүз басыңыздар. Менин видеолорум бардыгы пайдалуу, жаңы көрүп аткандар сөзсүз катталыңыздар. Жөжө бизнес, тоок бизнес тууралуу ар дайым пайдалуу видеолорду биз чыгарып турабыз. Сиздер менен Мекендеш медиа YouTube каналы болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Жөжө алам десеңиздер, буюрса 2-3 күндө жөжөлөрүбүз чыгат. Экран астына номерди калтырып коем. Кааласаңыздар WhatsAppка байланышсаңыздар болот. Чалбаңыздар, только WhatsApp'тан жазыңыздар. Сиздерден суранып кетем. Саламатта калыңыздар. Кийинки видеодо көрүшкөнчө.